Ош шаарындагы номер 50 Паис Жапарович Нышанов атындагы мектеп-гимназиясынын 9Б классынын окуучусу Зульфикарова Зебу 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата темасы «Балдарга мээримибиз, бактылуу келечегибиз» аттуу тил баяны. Биз жаркылдаган, мээримдүү, акылдуу балдар өсүшү үчүн аларга татыктуу тарбия, билим беришибиз керек. Туура, биз азыркы күндө балдарга аз мээрим төгүп, алардын мээримге суусап турган кези. Бул да болсо телефондун же ата-энелердин чет өлкөдө иштеп жүргөндүктөн балдардын мээримсиз башка адамдын колунда өскөндүгү. Мээримди бизге ата-энелерибиз, туугандарыбыз, балдарыбыз, жакын досторубуздан ала алабыз. Биз мээрим менен кошо өз насааттарыбызды айтып, татыктуу тарбия да беришибиз керек. Бала эненин курсагында жүргөндөн баштап тарбия берилет. Жаңыдан төрөлгөндөн тайтаңдап басканга чейин аларга кызыктуу жомокторду, мультфильмдерди көргөзсөк, аларда кандайдыр бир шык пайда болуп, ошол нерселер алардын келечегине чоң үлгүсүн бере алат. Мисалга алсак, чоң жазуучулардын жашоосунда чоң энеси, апасы, чоң аталары кичине кезинде жомокту көп айтып, алардын кулагы ошол жомокторго сиңип, алар үчүн жазуучу, акын жолундагы башталгыч жол болуп кала берет. Алар улгайганда чоң дастандарды, драмаларды, поэма, поэзия жаңыртпаларында жазып, элге, эмгеге сиңирилип жатат. Биз да азыркы жаштарыбызга көп китеп окутуп, билим деңгээлин жогорулатууга шарт түзүп беришибиз зарыл. Анан да балдарга оор сөз сүйлөп, орой мамиле кылсак, анда алар бизден ошончо качууга аракет кылат. Себеби жакшы иштерин апасы, жакындары менен бөлүшкүсү келбей калат. Анан да алар мээримге, тарбияга суусап тургандыктан жакшы сөздөрдү жакындарынан уккусу келет. Аларды мактап турсак, алар ошончолук өнүп өсүп, жакшы иштерди кылууга аракет кылат. Бала менен тил табышканда, алардын жакшы көргөн оюнчугун, китебин, мультфильмдерин билсек, алар менен баарлашып кетүү ошончолук оңой жана жеңил болот. Балдар менен ата-апа статусу менен эмес, дос болуп сүйлөшсө, сөздөрүн түшүнүү ошончолук оңойго турат. Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет демекчи, балага тарбия татыктуу берилсе, андан жакшы адам чыгат. Адамга эң кыйын ар күн сайын адам болуу. Адамды адам гана түшүнөт. Ошондуктан оройлукту коюп, бири-бирибизге сыйлык мамиледе болсок, жашоо өзү эле кооз болот. Баланын психологиясына чоң жүк болгон ата-энелери баланын көз алдында урушуп, бакырышуулары. Бала уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат дегендей, балага жакшы иштерди, жакшы насааттарды, учкул сөздөрдү айтып, жакшы жашоого үйрөтүш зарыл. Албетте, оор күндөрдү башынан кечирсе да, аларга сабырдуулукту үйрөтүп, жашоодо алсыз болбой, өзүңдүн ким экениңди билсең, ошол чоң бакыт. Бала кандай ой жүгүртүп же өзүнүн ишин пландап айтканда, аны колдоп жардам берүү, шарт түзүү керек. Сөзсүз чоң ийгиликтин артында бир түрткү боло турган адам болгондуктан, ага колдоо көрсөтүп түрткү болгон жакын адамдары болсо, ага ийгиликке жетүү ошончолук жеңилдей сезилет. Бирок эч качан анын оюн жаман, кыла албайсың деп анын оюн бурмалабоо керек. Ар бир бала ар түрдүү ой жүгүртүүсү, кылык жоругу болгондой, башканын баласы жакшы,
Биздин балабыз эмнеге андай эмес деп акыраттабай, аны улуу сөздөр менен мактаганда, ал баладан да жакшы болуп чыгышы мүмкүн. Шагы сынган талдай болбой, жаңы көктөп турган көчөттөй болуп, жаштарга жаңы жолдо багытты көргөзсөк, алар ошол жолду туура түзүп, улантып кете алышат. Балдарга мээримде көпчүлүк учурда энеден өтөт. Ошондуктан эне менен баланын ортосунда үзүлбөгөн узун жиптей байланыш болуп, мээрими көбүрөөк өтөт жана балага сиңирилет. Бала канча мээримге тойсо, анын жүрөгү ошончолук таза болуп, сүйлөгөн сөздөрү мээримге толгон, бирөөгө жакшылык кыла ала турган адам боло алат. Балдар азыркы күндө технологиянын заманы болуп, робот ойлоп же жаңы түзүлүштөгү буюмдарды ойлоп табууда. Бул да болсо жаштар өз ойлорун өрчүтүп, китеп окуган жаштар бар экенинин далили. Биздин келечегибиз жаштардын колунда өсүп өнгөндүктөн, ар бирибиз мекенге чоң салымыбызды кошуп, алардын ийгиликтүү адам болушуна өбөлгө бололу. Мээрим төгүп, бактылуу келечекти өз колубуз менен түзөп курууга жетишели.